Деги үйгө ким келет? Марсель баягыла. Ошко барсам кайра атенен баштайт. Турмушка качан чыгасың деп. Кызыбыз өзү билет кимди тандашты. Өзү билет деп чыгып карып кетмей болду. Эми анын юбилейин берейинби? Анда жаныңа бирөөнү алып ал, ошонун башына орутурсун. Кандайча? Бир жаш актёрду жалдайсың. Акчасын төлөп бер, и всё. Эжеке кечир коңучу алас кетиптимин бир аз. Менин кредитим бар эже. Карызым да бар эже. Эжеке могу бөйрөгүмдө ташым да бар. Могу дишим дагы меники эмес эже. Кечирип коңузчу. Кыскасы мындай. Сен менен бир күнгө Ошко барып келишиң керек. Атене менен таанышың керек. Болочоктогу күйөө бала ролунда. Ошондо эки проблема тең бүтөбү? Эки машинанын тең ремонтун өзүм төлөйм. Смело барып салчы, доске. Таанышып алыңыз, бул менин жигитим Жаник, бул менин атам, апам Марсель. Мека эч ким менен сүйлөшпөйт дебедиңиз беле? Эптеп бирдеме алып кетиребиз. Жаник, сен каякта иштейсиң? Жаник, бизде кашык менен жейт. Жаник, оң карат кыбыланып. Бир тууган элим болот. А бул ийниңби? Yeah, I don't really ever wanna top. Only really ever wanna top. Guess I'm going back to the side. Мен бияка киріп ушулдун дайын дегенсиң го. Жаник экөөң бири-бириңе вообще жарашпайт экенсиң. Бир тайган маймылыңды түмөлө коет окшойсуң. Колунан эч нерсе келбейт экен. Сулуу болуп калгансың го. Ушул удар жетишпей аткансып, оорубай эле. Мен мындайга макул эмесмин. Менин кызымдын жигити болуш үчүн күчтүү болуш керек. A million options, so just talking to stop doing the green and I'm rockin' green, bringing the peace. I'm left in that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Walls hanging low while I pop a bottle off of your chains. Честе. Эжемди тартпай, болбосо түрүп коюшу мүмкүн.